Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Биз бүгүн Тверская областка келдик. Бул жакта биздин кыргыз бир туугандарыбыз отурукташып, жайлашып калган, мал чарба менен алектенген агаларыбыз бар экен. Анан Москвадагы, Россиядагы кыргыздар деген каналы бар. Нурсултан агабыз менен сүйлөшүп, атайын агабыз чакырып калды. Тартып кетсеңер, тартып кеткиле депчи. Негизи өзүбүз кызыгып, ушул бир мекендештер кандай жашайт экен деп кабар алганы келдик. Устам ака, экөөбүз сүйлөп коюң. Жамаатыбыз менен келдик. Арсен досум бар. Ооба туугандар, биздин каналга катталып, жакшы сөздөр жазып коюңуздар. Ар дайым бири-бирибизди колдоп жүрө берели. Кайсы жерде болсок дагы Алланын сактыгында коргондо бололу. Биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн сонун обзорлорду, сонун видеолорду тартабыз бирөөс, а? Кеттик анда. Жамааттар менен учурашалык. Мына бул жакта Ислам акабыз. Ушул жердин жанагысы, шефи. Бул Нурсултан акабыз. Бул ошол каналдын ээси агабыз, а? Привет, Юра. Россия кыргыздары. Россия кыргыздары. Тынсызбы? Иштериңиз жакшы. Сизге сөз берелик, ака. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештерим, жана Моз кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн мына энелерибиз келген экен конокко. Келип, ушу Тверде жашаган кыргыздарды чагылтырып кетели деп, бүгүн буйрса алдында сонун репортаж болот. Бул жактагы кыргыздар жана айрыкча мал менен жана бизнес кылышат, ошолорду чогуу көрөбүз. Бүгүн Ислам акабыздын үйүнө келдик, мына. Ислам акам, сүйлөй бериңиз. Бул акабыздын каналына катталып коюңуздар. Комментарий коюп коем. Ошол Твердеги сарайларды, үйлөрдү обзор кылып, баларына чейин чыгарып турат. Өтө көп мекендештердин үй алышына себеп болуп тур бияктанчы. Алла разы болсун. Россия кыргыздары деп биздин канал. Ислам ака, тынсызбы? Иштериңиз жакшы? Эл менен амандашып ака, каяктан болосуз, кантип кеп калдыңыз, качан үй алгансыз, ошолорду айта берсеңиз экен. Алла кааласа иншалла. Ассаламу алейкум бардыңарга, ушу Москвадын катталуучулары, силер куш келипсиңер. Вот биз келгенибизге бир 4-5 жыл болуп калды. Бир жерге келип алектенип, ушу мал менен алектенип отурганыбызга 4-5 жыл болуп калды. Анан эми основной берде эми иштеле кылайын дейсиң, башка баягындай государственный ишке кирейин деп иштейсиң деп ойлойсуң, просто андан чарчадык да. Мал менен алектенели, анан малга өтүп кеттик. Ошо мал менен эле азыр ошо Москвага же баяктарга ошо Москва эмеде эт менен эле камсыз кылып. Адал эт менен камсыз атасыз мекендештер. Колдон келишинче. Колдон келишинче, Кудайга шүгүр. Ушу кыргыз негизи малга, ошол жылкыга, койго жакын адамдар болот экенбиз да. Негизи Москвадан бир 20-30 км нарак берактарда эле уй кармап, бир 2000ге чейин койлорду кармап баккан, ошо адал тамак менен камсыз кылдырган агаларыбызды билебиз, чайханаларда кармашат. Алла разы болсун, чындыгындачы. Бул жерге келип деле биримдигини көрүп чындап кубандым да, караң. Бирок чайхана жок экен. Туугандар, чайхана жок экен бул жакта. Адал чайханалар жок экен. Бирок ошондон бир уюштурсаңыздар, Нурсултан ака, бир жакшы болот экен бирокчу. Болот берсе. Болот. Бияк уюштуруп бир иштеп не кылды. Анан кийин жабып анан эми Буйрса пландар бар. Коюп калдыңар экен да. Эми коюп. Инвесторлор болсо, баягы эмет танагандай чайхана кылам деген опыты бар адамдар келип кылса болот. Негизи бул жакта өзү халал чайхана жок. Азыр Өзбекстандык, Тажикстандык, Кыргызстандан негизи көп бул жакта. Жашоочуларчы. Анан барып чай ичели десе, халал чайхана жок. Халал чайхана кылам деген адам болсо, акчасы бар болсо, келип местолорду көрсө болот. Заманбап кылып салыш керек экен. Анан мисалы өзүнүн кыргыздардын 5 бармагы эле мындай ойлоп мына караган болсок, орустар в общем бардыгы кирет да. Барсаң вообще адам көп болот. Мына келип ачкыла, мына Тверскийге делечи, мына жергиликтүү элдерди эле чайханага көндүрөлүк. Сиз кече сүйлөшүп отурганда Юран деле айттыңыз го. Биз тамактар вообще көнүп калды депчи. Кайнатылган жей калды депчи. Шундай сүйүндүмчү. Не кылдык анда? Каяктан сүйлөп бересиз? Азыр эми Ислам акабыздын жана мал жандыктарын көргөзөлү, Анан бул жакта көп мекендештерибиз бар, фермерлер, акелерибиз бар. Ошолорду барып четтен көргөзөлү. Четтен көргөзөбүз буйрса. Сиз каяктан болсоңуз, Нурсултан каяктан, мынакта баштайлыкпы? Мына канча? Жалал Ата областы базар коргондон болом. Акырын баса бере. Базар коргондон болосуз. 5 жолдон ооба. 5 жолду боюнан экенсиз. Ооба. Ошо 4-5 жыл болуп бияка келип, Москвада болчу основной. Анан бияка келип, азыр биякта занимать этип ушу менен алектенип отуруп калдык да. Үйдү алдыңыз бияктан. Ооба, бияктан үй алдым. Канча сот экен эми биягыңыз?
Эми меники өзү документальный ушу нар жак бер жагы ушу бир 80-90 сотик бар. 80-90 сотик, 1 гектар эле бар экен. 1 гектар эле бар. Эмнелерди кошкондо. Биздикилер эмнеге чейин ошо эсептегенде 1 гектар жер жаман. Эми основной пустой эле место да нар жагы дагы. Вообще мындай өтө тихий область экен да. Мен чындап айтайынбы, жолдон келип атып деле ДПС деле көрбөдүм, мына тагаларды деле учуратпадым да. Ал Роскварди вообще тоспойт деп мага. Камчке шок Жок, койдум да. жок. Тупчулап калдым Москвада, муну. Арсен осмай деп тосот эле Москвада болгон деп. Арсен аны жакшы билет досум, а? Бул жакта өз негизи жаман алат да. милициялар анча деле иши жок. Айыл жер. Орустары деле жөнөкөй келишет. Чемен Москва, Башка областтар башка шаарларга караганда элдери ушу Кыргызстандагыдай эле жөнөкөй келишет да. Адамгерчиликтүү эң негизгиси. Мына биз жашап атабыз. Мына кошуна орустар келип, бизден жана үйгө келип, кирип чыгып дегендей айылда. Какабышна деген мындай. Айылда. Бу жерде көп улут жашайт экен бирок, Ислам ака. Вообще, Жерде. мынакта башка улуттар, башка. Бу жерде основной ошо тажик, өзбек, кыргыз деле бар да базы бу жерде. Анан калгандары бардыгы эле местныйлер бу жерде. Как обычно экен. Душтарды ичкере киргизип алыптыр биздикилер. Туалеттерин ичкере киргизип алыптыр. Анан сыртта деле бар экен. Ушу айылдагыдай эле экен да туугандар. Азыр сиздерге бир обзор кылайлык. Бул жагы чоң ферма. Мына тартайын. Бул жагы чоң ферма. Трактору бар экен агаздын, мына тележкасы менен бар экен. Мынагы чоң сарай экен. Бул жагы дальше кеткен жайыт жерлер бар экен. Мына пресстерден баштасак, бул пресстер канчадан сатылат бул Москва мында? Алгыда Тверскийде, ака? Бу жерде азыр 1,5 миң сом ушундай болуп атат. 1,5 миң сом ба? Жаман чоң го. эле булар. Жаман чоң го. Көтөрүп коюшту. Бул бир тоннадай чыгат окшойт а мына. Жок, 300 килограмм. 300 килограмм ба? Ой, 300 килограмм чыгат. Муну карагыла, бул мал бир жума жаса керек а? 3 күн жейт. 3 күн жайбы? Бул 10-15 чакты мал 3 күн жейт да. 3 күн жейт. Кечегинде мынаке улан агам баш болуп, ошол жамааты менен ар жылы түлөлөрдү өткөрөт. Мына 7 област бириктирип, Алла разы болсун. Ошол түлөдөгү союлган жылкына агабыз ушул жерден жеткизип, мындай багып, союп апарыпсыз а? Чындап. Молодец. Видеоңузду көрсөм, ошо куду ушул жерди тарткан экенсиз да? Мына ушул жылкы бар улан ака депчи. Ошол жерден союп берип. Прожекторуңуз бар барсың? Прожекторуңуз бар. Мына сарай. Астына жерде свет табыс коюп. Жаным. Мана карагыла. Чөптү басыпсыз да бека? Бул жака алиги кыш катты чөттө бердичи. Ошо себептен аны жака колдон келишинче киргизип алгам. Киргизип алгансыз. Түртүп анан аркы баратадан киргизип бияка. Томолотуп эле дең, а? Ооба. Бияктан кар жаганда бияктан чыгарыш кыйын да. Ну тайды багып атасызбы? Жок, бул тай эми. Мингичпи, кандай бул? Жок. Бул эми 1 жаш болду. Келтай. Келтай да. Анан Мин элекс. жок, булар эми кичине чоңойсун анан. Нарак берака ат минип эле жүрөт экенсиз, как обычно, Кыргызстандагыдай эле. Бул жагыңызчы кандай? Бул жакта мал. Малдар бар. Шат карагыла. Жылуу экен а? Жаман жылуу бияңыз. Ооба, бияк ысык эле. Мына. Торпокторду карагыла эми. Айлыски да бул жагы, карагыла. Торпокторду багып атасыз. Ушул уйларыңыздын торпоктору? Жок, мунун ичинде бирөөсү эле. Кече тууган онун аркы кичинекей торпок. Ооба, анан буларды сатып алгам. Сатып алгансыз. Канчадан салат ушундай торпокторду? Букабы булар? Жок, бунусу ургачы, мунусу эркек. Мунусу бука. Канчадан салат примерно? Примерно булар эми фирманын өзүндө ала турган болсоң, ошо 8 миңден 10 миңге чейин аласың. Живой вес булар 250 сомго чейин. 250 сомго чейин. Ооба. Ушундай торпокторду алып бакса деле болот экен да, бир саам мал алып, а? Жок, анан ушулар да. Ушундай малында алып, ушундай чоңойтканбыз. Мала десе бул жерде бир 10-15 баш бар окшойт ака. Ооба, бул жерде 15 бар экен. Бул саан ой. Бул дагы саан. Бул муну уйлардын пародасы кандай бул? Жаман чоң го, бул канча бир 60 ушундай чыгат окшойт. Чоңдо. Булар ярославский породалар. Ярославский. Ооба. Сүт багытында болобу, ет багытында? Сүт багытында. Чоң уйлар экен, кашка уйларчы. Ооба. Чоң уйлар булар. Чоң уйлар бул кунажын окшойт, а бунуңуз? Ооба, бул бирди тууган кунажын бул. Ушундай. Анан ушул 8 айлык, 7 айлык мына торпок. Давай, рыжик. Орусча деген бул жагы разговор. Давай.
Уже пошла давай. Тұр. Уш. Қапа oldu что-то. Бұл чоң екен, ең чоң ұқсайды, а? Ооба, бұл. Ушу эки бука да. Бұл бағуда бұл. Ислам ака? Жок, жөн эле. Жөн эле. Жөн эле турушат. Мұны ондай тартқан нәрсе. Мына бір көз тиюесін, жақшы қарайды екенсіз. Как обычно малдарда эле мындай жана кыласыз. Жемдебей, а? Жок, жем ушу эки кружка жем жешет. 2 кружка. Ооба, 3 кружка, 2 кружка жем жешет. Эртең менен кеч. Молодец. Мунулар ушу былтыркы торпоктор. Торпоктор. Азыр 8-9 айлык торпоктор ушулар. 8-9 торпоктор. Ооба. Өзүңүздөн чыккан аны сатып алгансыз. Ооба. Ушундай кылып деле мал кылып алса болот экен, карагыла. Олар бир жумалык торпоктор болчу, олар алып келген. Уже 1 ай болду буларга. Чөпкө үйрөнүп калды дең. Ооба, чөпкө жеп калды. Сүт эмбесе керек була эми уже. Ооба, эмбейт, өзү негизи туулганда эле эмизбейт экен, орустарчы. Ошондой дей, а? Анан биз челекке үйрөтүп, баягында калабыз, ушу менен эле. Сүт беребиз, жем беребиз, чөп беребиз, ушинтип эле чоңойтабыз. Ислам ака мындай тарткан эле. Бул уйларды Кыргызстанга алып кетсе болобу? Мындай кандай ушу жолдору барбы, жокпу? Болот, алып кетсе. Алып кетсе болот. Алып кетсе болобу, а? Ооба, линия болуш керек. Анан Баягындай. Мындан азыр кичинерээк бул торпоктор бар, онун окшогондорчу. О 1 жашар болот атпы. Ошонго окшогондорун алып кетсе болот. Мынга окшогон чоң уйлар эми невыгодно болуп калат го дейм. Невыгодно болуп калат дейсиз ба? Фура катары батпай калат го дейм. Мындай кичинекей малын алып барып өстүрүп, ал жакта чоңойтсо болот. Мен көз карашым ошондо. Бирок уяп кеткен кыргыздар көп азыр, а мына? Ооба. Линияларына карап, паспорту болсо, жана кылса, бар. Көрүнбөйт атакчыта чото. Биздин проекттерден ушундай маанилүү видео тартайын дегениңде мындай бузулуп калат да, тоо кылдым, ушул кече Санжарга алып барганбыз туугандар, ошол оңдоп жана кылып берсин депчи. Бул жаңыз дальше жайыт кандай, сырттан көргөзсөк болобу? Ооба. Жүргүлө, сыртка чыгайлы го, мынаяктан. Бияктан Жок, мына жак менен асайлы. Трактор рабочий ака? Ооба, рабочий. Трактор жайлапсыз. Буга азыр кум керек. Кум менен анан косилка керек. Ошону сатып алыш керек болду. Чтобы кум менен онун көтөрүш керек. Аяк-баяка жылдырыш үчүн. Анан Сорок беле бул, а? Т40. Сорок, а? Ооба. Анан чөптү оругону косилка керек. Эми азыр иштетсе болот бирок анан. Ооба, быйыл иншалла алабыз го анда. Бул жайытпы ошондо, кандай бул жагыңыз? Эми жерден көрүнөт экен. Сизге карай бул жактар өзү? Ооба. Канча гектар ака? Билбейм, канча гектар экен. Кыйла эле бар да бирок. 10 гектардан ашык да. Сизге карайт. Мен ушул жердеги адамдарга карай. Жок, тосуп койгом, эми өкмөттүкү да. Өкмөттүкү. Ооба, өкмөттөн сурап, разрешение алып, анан колдон келишинче баягындай. Электропастук деп коет, онун өрүн сызым кетип атат. Онундойбу? Ооба. Ошо сызым менен айлантып болдум, тосуп койгом. Сиз тосконсуз? Ооба. Молодец. Жайыт вообще чоң экен, Азыр мына жер мындай эле көрүнүп атат. Оно жерге чыксаң, ал жагы вообще чоң көрүнөт. Азыр мына токойдун ичинде анча көрүнбөйт. 10 гектар. Оно. Трактор, ошо жерге чейин. Жаман чоң экен. Ошо теректер, ошол жерде дача бар. Үйлөр бар. Ошо карышкыр аю-маю, мындай жанагы кебейби мындай? Жок. Мындай нерсе жокпу? Лос бар. Лос эми жанагысы жок да? Эми лостор келип, ону зымды эле үзбөсө, ата күнүнө эртең менен бир сире обход кылып коебуз, баягы зымды үзүп кетпеш үчүнчү. Карап коебуз. Расазор жерге жана кылыпсыз да, жайлашыпсыз да ака. Жакшы, молодец. Мына ушундай чарбага кызыккандар как раз агамдын каналына өтүп бир жана кылсаңыздар, сүйлөшүпчү. Кызыккандар көп экен да. Өзүңүз Москвада канча жыл жүрдүңүз, Ислам ака? Москвада бир 15 жылдай жүрдүм ошойт. 15 жылдан. Биринчи келгендерден экенсиз, значит, да? Ооба. Россияга. Мына варатасы, мына электропастук мындан кетет. Мынабы? Ооба, мындан электропастук кетет. Ушуга тигенде чочуп качат да малдар, а? Жерден. Ооба, муну кой деле, мал деле эмне кылбайт да, келбейт, жакын келбейт. Тарс качат дең, а? Ооба, тебет. Ток тебет. Мына варатасын оң жерге жабып коюм, ушер турабыз. Молодец. Аса жакшы идея экен ушул дагы, а? Арзаныраак форматты десе керек экен. Ооба. Биринде сеткамен тосконго караганда чөнтөк бабыраак.
Елестетіп қой 10 гектарды. 10 гектар. Тосып шығышты. Кече айтканыңызда жана калдым эле бул кантип тосту экен деп, зым менен тосту экен депчи. Мындай зым менен тоскон экенбиз да. Сетка деп ойладым эле. Ошо сетка менен эле. Мына провод кетет, ошо барат, кайтат да ошо. Эки катар кылып тоскон. Кээ биркилер бар, бир катар кылып эле тоскот. Бир катар кылып эле тосот болду. Мындай сиз билишиңизге караганда бул жерде бир көп чарба кармагандардан барбы? Мындай атын айтпасаңыз деле мынчага чейин деп количествосы депчи. Көп андайлар. Көп ба? Көп. Бу жерде кыргыздар деле көп, өзбектер бар азыр. Мал кармагандар. Герефорд кармагандар бар. Герефорд кандай жанагы эт багытында бар да? Эт багытында баягы сары ак баштарды казактарда, Казактарда. Ооба, ошондойлорду азыр багып атышат элдер. Эми бизге азыр алар эми бизнесмен адамдар. Бизнесмендер. Биз эми обычный эле чабамыз да. Колдон келишинче эле карап мал кой кылып эле отурабыз. Ушул шай келип деле биздикилер ушу мал кой кылып ушу кызыгат экенбиз да барыбызчы. Ооба, Жакшы. Үйдү жайлапсыз. Молодец ака. Үйдү жайлапсыз. Үйдү алгандан кийин ремонтканы акчасы полный эле, кылатан жерсе. ооба, бардыгын ушу өзүбүз кылдык бардыгын. Жакшы. Айвандарды улапсыз өзүңүз, а? Дальше мына куян кылып. Ооба, аны Даңгана кылып. алдым. Беренгам. Муну өзүм кылдым муну деле. Малды өзү өстүрүп тур акабыз. Ооба, аны Жакшы кылыпсыз. наркыларын дагы өзүм кылдым, буларын дагы өзүм, бардыгын эле өзүм кылдым муну. Основной мына үй эле болчу да. Ичинде полный бар. Ооба, условия полный бар. Баняңыз барбы? Баня жок азыр, баня. Бирок баня көп болсо керек кыргыздарда биякта. Биз Шула нерсе. 2-3 жолу баня кылабыз. Ошол жерде кыргыздар. Уй эле кармайсызчы, дан башка жандыктарыңыз барбы? Койлор бар. Бир көргөзөлүк, а? Кандай койлор кармайсыз? Самака? Основной романский койлор. Романскийни толк интернеттен көрөбүз. 3-4 туат дейт, ошо? Ооба, 3-түү, 4-түү туат. Бир жыл Толуктар бар экен. Толуктардан бир көргөзүп коелук. Туугандар, мына ага жылкы соёбу, бука соёбу, мына Москвага апарып, 5 килограммдан кылып, бекендештердин группаларына таратып, ушинтип сатат экен. Жанакса байланыштырсаңыздар да болот экен. Тумбаулар бар да. Ооба. Тумун сатат экенсиздер, значит, да? Ооба. Мына домашний тооктун эти дагы, тухуму дагы вообще жакшы болот да. Бул жакта жатышат. Ооба, түнү биякта аягы летний. Түлкү-бүлкү мындай кирбей турган коюп полный, а? Мышык-шышык. Жок, кирбейт. Мышык тийбесе керек биякта. Жок, келбейт. Мышыктар деле бардыгын коякында домашний булардыкы. Чапайы жок. Буларда тийбейт. Бул жагы өзүнчө сарай экен. Көз тийбеси, молодец, келтириптсиз бирабай. Тынч экен да эң негизгиси. Ой, Болачакка мен Москва батпай капсыз да. Москвадан көп семья жаман болсоң жактырбайт квартирага деле абайт чындапчы. 5 бала болуп калды. Анан Көз тийбесин. Жакшы капсыз. батпай калдык да квартирагачы. Анан бул үйдү алганыбызга көп жыл болду. 2016-2017 жылы. Мурда эле калсызбы? Ооба. Анан ошондон кийин анан бияка келдик да. Канча алган заказ сыр болсо, Ислам ака, ошо 2016. Мен посредниктерден алгам баягындай. Анан ошолордон материнский капитал деп коет. Ошонго алгам. Болду. Ошо жакшы экен ушу Россияда. Кыргыздар жыргап эле калып, ошону кантип бир 16 жыл күтпөй эле алыштын, ойлосун, айласын табабыз го биздечи. Пока жанакы берели, кийин 16 сайын өткөрүп берем деп чалгандар көп мага. Давай тартып бер деди. Мен аны эче тартпаймын. Эртең 16-дан ким бар, ким жок, эртең ким бар, ким жок билбей атабыз депчи. Ооба. Койду карагыла эми. Толко романский койлор экен, а? Жок, аралаш бу жерде романский койдон бир 10 чакты эле бар. Анан калганы аралаштырып баягындай онун да өзүбүздүн кочкордон коюп, Кочкордо тайнап келиз. Романский ушуларды койтасыз бака? ооба, романский ушундай смешанный. Төлү кандай болду атанан? Смешанный койлордон азыр ушундай чыгат. Мыналар. Кайсылар? Мына актар. Мыналарбы? Ооба. Кызыл, ак, ошо каралар. Но романский. Ушунун балдары кайсы? Мыналарбы ошондо? Ошо актар. Но актар. Мыналар, Ооба. Дүмү кичине жоголуп баштаптыр, а? Ооба, эки тиш болуп калды азыр булар. Токтулар азыр. Көб десе бул жерде козулар экен. Толко ушу
ушулардын балдары. Ургач койлорду кармайт экенсиң мындай айтканда. Ооба. Токту сокту кылып. О жалаң эле булар энелүү баякында койлор да. Эчкиге окшошураак болуп кеткен бирок, а мындай, а? О азыр эми мыналарды алып келдим азыр. Мынага окшогон өзүбүздүн жайдары койлорду алып келдим азыр. Куйруктуу. Куйруктуу. Булар бирок жакшы өтөт атам да. Эми азыр шундан көбөйтөйүн деп атам. Аралаштырып. Смешанный кылып, аз мына смешанный, романский эмес аз мына. Мына дең, а? Ооба, мына марттагы козу ушу. Бул мына жаздагы марттагы козубу? Ооба. Бул уже төлдөп тура мына баласыбы? Жок, бул эми төлдөйт. Канча баш берди? Полный. Бир 80 болуш керек. 80 баштай, молодец. Жакшы кылыпсыз. Мен алганда 20 ушундай эле коз алгам, мындай козуларды алгам. Алып кетейинби Москвага деп. Кетесиңби деймби? О, эчки бир кызыктай эле бир жандык болот да. Бир үйүңө дагы кире берет, бир уялбайт. Булар саан эчкилер да. А, саан эчкиби? Ооба. Сүтү бар дең муну. Ооба, сүтү бар. 1 литр сүт берсе керек, а, бир күн, а? Ооба. Жакшы. Сүт эчкилер булар. Ечикпек сатпайсызбы? Болсо номериңизди айтып коеюн деп. Мен ушундай рекламага жаа уста болуп калдымчы. Кечиресиздер. Мына ушу 4 эчкенин балдары ушуларды азыр карагым мына. Качан Эчкени мындай токтото албайт экенсиң бүктүрлөгөндөн кийинчи. бул ушу жанагы кылат. 3 айда эле жанагы сайрай бул. Жок, 6 ай эле. 6 айда. Коёндой эле. Бар жокту кажып таштаган. Астафырла, мыналардан бери кажып, алмалардан бери. Алма булуңуз, а? Мөмө жемишти да ушуну өлтүрөт дең, кажып. Ой. Мына ушу кочкордон азыр качып жатат азыр. Бардыгы дең, а? Жакшы кылыпсыз. Мал жандык болсо жакшы. Мына жер үйдө жашаган мекендештерим чында бир 2-3 кой, балалуу кой болсо алып бергиле үйгөчү, бала чака мына жана кылып карап, балаксып ошо менен. Мектепке барат балдарыңыз бияктан. Ооба. Садикке өзүбүз апарабыз. Жакын эле дегеним эмнелерге? О, городко 2 километр 2 километр экен бирок, ооба. Анан автобус келет балдарга. Атайын апарган. Атайын алып мектепке апарып, анан алып келет. Алар өз эмнеде, өкмөт өзү ташыйт. Жакшы экен. Андай жагы жакшы экен. Садикке анан балдарды өзүбүз апарабыз. Граждан Россия окшойсуз да, да? Ооба, балдар, келинчегим ушу бар, гражданин, а мен өзүм кыргызстандык. Молодец. Не кылдык? Полный көргөзүк окшойт, ака? Полный көргөзүк окшойт. Полный бир жанагы кандай бир 11 гектарда жерди карайт экенсиз да, мындай айтканда? Кыйла эле бар. Но өзүм ушу документальный жерим ушул жер. Мол жагы. Мындай тосулган ушундайдан. Талдан столбага чейин. Отун потунга 40 бересизби молорду? Ооба. Өзүңүз кубагына. Азыр мыналар алмалар, булар эми азыр кыркылбайт. Анан дальше наракай дагы кете беребиз. Ал жагы деле ошо бизге карайт. Кете берет нарага, да? Молодец, бир жайлоого эле кеп калыпсыз, ака. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, молодец. Ушундай Койлорду ушака чейин кой беребиз, кайрыга чейин барса. тиеп турган нерсе жок дең мындай. Жок. Аркасынан кайра кайтып айтап келебиз. Дрон албашыңыз керек экен да, мындай. Кайтарганчы. Заман өнүгүп атат, ушундай болот. Азыр о сетка деле жакшы. Сеткаңыз, Зымды тартасың, болду, кечке свободный. Башка иши государствого иштесең деле боло берет да. да. Мисалы эртемен чыгарып коесуң, кечке чейин свободный ичинде жүрө берет. Мына айвандан бир көргөзүп коеюнбу, а, туугандарым? Бул ушул орустар ушундай экен да. Үйүнө жармаштырып сарайды салат экен да, через үй аркылуу сарайга чөбөрөт экен. Кече 1-2 үйлөргө кирип көрдүк, оозум ачылып калды. Сизге да ошондой экен, а? Ооба. Мындай келтирип салыптыр да. Роддом жанагы канасы өзүнчө экен, бул акабыздыкы дагынчы. Мына сарайдын ичинде. Сарай дагы бир үйгө окшош эле жер экен да, мына үстүн тосуп, үстүнө чөп жыйып коюптур. Үйдө эле көрүнөт экен да. Бул жагын азыр мен кышка тосуп койдум да, мына жеринчи. Биягында өзүм улагам, мына. Алдагынбы? Ооба. Уста экенсиз өзүңүз, ака. Колдон келишинче. Мына кылып тосуп, мына кылып койгонбуз. Азыр мыналарды эртең ачып коебуз, летний болуп калат. Жазга. Ооба, навес болуп калат да бер, обычный эле. Пленка эмнелерди алып койсок. Тоо деген жок тең биякта, биягы өзү тоо экен да. Ооба, өзү тоо. Охо. Жок, вообще жылуу экен бирокчу. Мына сиздерге айткан жер да, мына туугандар.
Мына эшиктен прямо мыняка уже сарай экен да. Ооба. Бардык үйлөр ушундай экен. Бул үйлөрдү бардыгын бир мамлекет салып берген эмеспи? Жок, Полный ошо- бардыгы ушундай го. Ушу өздөрү салат экен. Өздөрү ушундай салат. Себеби бу жерде ошо эшиктен чыкканда бияга сарайга кире турган кылып, анан онун арагында ушу хажатканасы ушундай кылып ичинде условияны булар ичинде кылат экен да. Мама жыгач болуп серап экен. Туугандар. Көзүм күйдү мына жыгачтарды карагыла вообще. Бул жагы жанагындай. Роддому. Жагы роддом, мынаны карагылачы. Я бисмилlah. Бул Романовский болуп калабы буларыңыз кандай? Жок, булар смешанный, ноль романский. Бул канчага чейин төлдүп атат экен сизде? Канчага чейин төл берди? Романовскийлер. Романский ушу 4-төнү эмне кылат да. Төлдөйт. Эптей үлкен иш кылып өздөрү мындай карап? Жок, эптей албайм. Эми ал үчүн жакшы баягында болуп карап, семиз кылып багыш керек экен. Мына ушундай жерде дең, жем берип, а? Азыр но уже бул 3-чү поколение кетип атат, уже төлдөгөн. Но нонун баласы, но. Мынабы? Ооба. Аны азыр башка кочкор койгон мунга. Катумский баягында кочкордон койгом. Азыр Катумский кочкордон азыр ушунга Катумский мына балдарына. Азыр биз өзүбүздүн баягы куйруктуу кочкорду койгом. Мунулар түштү. Дүм кандай чыкты мына? Жок, дүмүн бербейт экен булар. Дүм эле келген, а? Булар бияктары, жүндөрү, путу колдору окшошот экен. И куйругу окшошпойт экен. Бирок ака мындай кандай десем, майы анча жебей калды азыр бардыгычы. Чындап элечи, ушул майын жебей атабыз, калганы бардыгы ушул кой да. Туурабы? Мисалы азыр ону Дүмүн жебей атабыз. баягы өзүбүздүн жайдагы куйруктуу кочкорлор, мисалы 70-80 кг баягында вес берген болсо, булар куйругу жок ошончо берет да. Куйругу жок ошондой. Ошончо берет. Если жакшы бага болсо, семиз деле болбойт. Бу Катумский баягы допер деген койлор бар. Допер. Ошолор Качок койлор. Ооба, качок койлор. Ошондон аралашмага койлор кочкор болчу. Ушулар түшкөн. Эми азыр булардан түкен, мына саргы, эттүү. Эттүү койлор экен. азыр баягы кочкордун балдары мыналар да. Азыр эште жүргөнүм. Куйругга берип туруп ака бул. Куйругу бар экен мунун, жа? Кичине. Азыр эми булар эми кичине алигинде болуп атат. Бирди туйт ушулар азыр. Булар азыр бирден туат. Ушуну менен видеону аяктайды окшойбуз ака. Сизде ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушу өзүңүз канча жол суранып, жанагы сактаган, жанагы кылганыңызда мындай каршы болдуңуз. Көп жанагы кылды, көнбөдү. 4-5 айттык, барса аяп кой дейт. Разы болуп жанагы кылды. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым ушундай өзүнүн жанагасын жашырбастан, опытынан бөлүшүп мекендештерге. Негизи мындай кылыш чындап кыйын экен да. Мына чындап 2-3 жерге бардык. Жок дейт. Жок кой депчи. Сиз берге кам каналынан чыккан экенсиз. Аяктан катуу просмотр алып тур. Ал жактан эми Бизде ал ошо просмотрлар жоксун да тартабыз да. Биз аны дагы тартып бир чыгарып көрөлү деп эле чыгарганбыз аны. Анан баягындай кылып монтаждап баягында чыгарган эмес. Жөн эле мына эле чыгарып койгонбуз аны. Биз деле ошондо чыгарабыз. Полный каканеси. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Максат эми бул жерде калыш эмес. Кечеден ага менен сүйлөштүм. Ушу кичине тынчыраак, чекиракта иштеп, ушу мекенге кайтуу деп жана ыкпалыңыз да. Эми бул жерде эми на совсем калып кетиш эмес. Жүрөк бар, Кыргызстан деп соңго тейип, чындап жайгына. Эртең бүрсүгүнө кайра кетебиз. Биз любой момент кетип кала беребиз. Бир фура жүк болот экен сизге, да? Ооба, бир фура жүк болот. 350 миң алып кетип калат. Машиналарыбызга деле жүктөгөн бойдон деле кетип калат. Персенттерибизди улайбыз, кете беребиз. Бизде калып кетиште эмес да. Жакшы. Ошол ынтымагыңыздар эч кайдырабасын. Ар дайым ушул биримдикте связда болуп, жанагылар эле. Баштары бар экен буларда, ошол бир жумбасын чогулуп, биримдиги жакшы экен. Кыргыз аз болгон жерибиз биримдиктүү болот. Чындап эле, мына өзүңүздөр деле реально айткыла. Красный Арсиде болдук. Чындап жаман биримдик уюшумдуу жаман көп. Москвада анчалык эмеспиз. Москвада анчалык эле эмес. Бу жерде бир кыргыздар көп эле. Анан ар жума сайын ашыбыз бар. Эми чогулуп отуруп эмне кылып турабыз да, баягынтип. Бири-бирибизге салам таркатышып отуруп турабыз. Анан основной баягындай тез ошо Москвага эле барып турабыз. Москвада эле бир 250 километр. Ооба. Азыр эртең менен чыксак кайра кечке май келип калабыз. Тура. Айылдагыларга бир салам жолдоп койсоңуз болот ака. Сизге бир 2 микрофон берейин, ошону бүтүрөлүк. Баардык ошо кыргыз элиме тынчтык, аманчылык каалайбыз. Ошо
тууган уруктарыбызга, дос-чалбарыбызга баарды аман эсен болсун. Биз Россиянын бир чекесине келип алып эми отурабыз, иншалла биз деле кайтабыз иншалла. Ошо. Жакшылык күнөрү жолугалык, лайктан бирден басыңыздар. Агабызга ийгилик каалай кетиңиздер. Жакшы комментарий жазып коюңуздар туугандар. Каякта болсок дагы жакшылык боло берсин, жамандык эч болбосун, ынтымактыкта, жанагындай ыдырабастан, жакшылык гана күндөрдү каалайбыз бардыгына. Эчкиден кеп калып. Көрүшкөнчө лайктан бирден басасыз, каналга катталасыңар. Көп сүйлөп, көп видео болуп кетти окшойт да бул жарсена. Кийинки дагы азыр серия кылып тартам, 4-5 адамды тартам мен биягына. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.